Анара Атабекова Меликан Козубекова атындагы орто мектебинде геометрия сабагынан мугалим. Заманбап каражат жаштардын өнүгүүсүнө өлгө деп аталган гранттык долбоорунан утуп алган планшетти колдонуп, балдарга сабак өтүүдө. Ушул жерден Улутсов деп чыгат, ошого киребиз. Биздин мектепке ушул iPad'тын келгени аябай мугалимдердин жумушун жеңилдетет. Анткени ушул азыр санарип тештирүүдө сабактарды өтүү да жеңил болот да. Анткени азыр бардык эмеде санарип кампа деп бизге министрлик тарабынан берилген система боюнча сабактар бар. Ошол жерде бүт сабактын видео сабактар, презентациялар, пландар бар да. Мына ошонун негизинде биз система сабактарды өтсөк болот. Андан тышкары окуучулардан тест алууда аябай жеңилдик болот да. Мисалы биз өзүбүз тест түзүп коебуз, ошол QR код менен окуучуларга таратууда жеңилдик болот да абдан. Заман талабы менен өсүп келе жаткан окуучулар үчүн планшет менен сабак өтүп, тесттерди уюлдук телефон менен аткаруу кызыктуу болууда. Бизге мектепке iPad келгендиги бул биздин окууга болгон эмебизди жеңилдетүү, жана технологиянын өнүгүүсү боюнча жеңилдетүү десек болот. Биз көптөгөн учурларда тесттерди телефон аркылуу тапшырып, бизге жардам катары шпаргалка десек болот. Заманбап каражат жаштардын өнүгүүсүнө өлгө деп аталган гранттык долбоорго Меликан Козубекова атындагы мектептен 3 мугалим катышкан. Бул проект негизи демилгелүү топтон мугалимдердин курамынан жазылган проект. Бизге эң керектүү проекттердин бири болуп өткөнүнө абдан кубанып атабыз. Бул проектти жазган мугалимдер ошо мектептин соц педагогу Садыкова Айдеже, информатика мугалими Атабекова Анара эже жана өзүм тарых сабагынын мугалими Бузурманкулова Эркайым. Андан тышкары демилгелүү топ бар. Бул проект жалпысынан 130 000 сомдук проект болуп эсептелинет. Анын ичинде ошо музыкальный комплект, усилитель менен колонкалар, микрофону бүттүгү ошо комплекттин ичине кирет экен. Бул жалпы жонунан 73 600 сомду түзгөн комплект болуп эсептелинет экен. Андан кийинки ошол ичинде келгендердин фотоаппарат болуп эсептелинет. Бул жалпы суммасы 29 000. 63 жылдык тарыхы бар бул мектепте 54 мугалим эмгектенип, 850дөн ашык окуучу окуйт. Жамаат ынтымактуу, ар кандай долбоорлор менен жаштардын өнүгүүсүнө чоң салымдарын кошкон эжекелерибиз, агайларыбыз бизде көп. Ошонун катарында мына бүгүнкү бизде жакшы иш-чара болуп отурат. Жаш эжекелерибиз заманбап технологиясында жаштарды өнүктүрүү долбоорун иштеп чыгышып, 130 000 тегерегинде проект утуп алышты, Кудай буйруса. Бүгүнкү күндө Меликан Козубекова атындагы орто мектебинде кошумча корпус салынууда. Себеби мектептин эскилиги жетип, окуучуларга класстар жетишсиз. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району.